Мен Темирбеков Азамат Акбаралиевич, Кербен шаарынын Аксай районунун Жалал Абад облусунан болом. Шаарда Бишкекте 10 жылдан бери жашайм. Азырынча учурда квартира аренда кылып жашап жүрөм. Туугандардын жашадым, квартира көчүп чыктым, башка квартира көчтүм, шаардын жарым жагына көчүп жашап көргөм, жарым районунда. Келечек боюнча былтыр күзүндө тааныштардан анча-мынча маалымат угуп аттым, брошюркалар кээде көрүп аттым, маршруткада объявлениялар бар болчу. Бир аз келип сүйлөшүп консультация алып кеткем. Коркунучтар болгон, ойлонуп жүрдүм, ишенимге жумушта коллегам через келечек үй алганы түрткү болду. Ал алса, мен дагы ала алам деп, акыры февралда ошондо күзүндө уксам, нары бери созулуп жүрүп, акыры февралда чечимге келип, келечекке кирдим. Очередь 4 ай 1 жумада болуп калат. 8 февраль кирсем, очередь келди деп мага 14 июнь чалышты. Менеджер очередиңиз келди, үй караштырсаңар болот деди. Ошондон баштап ага чейин деле үй караштырып аткан болчумун. Чалгандан кийин усиленно издеп баштадым. Өзүм азыр Жалал кичи районунда турам. Ошон үчүн приоритетте ошол эле райондон издеп жаткам квартира. Бир бөлмөлүү 105 сериядагы батир алдым. 33 квадрат, бир лоджиясы менен, состояниясы ремонту жок. Эми баасына жараша. Келечек менен 2 миллионго келишим түзгөм. 500 000 берген башында, 25%, 4% вступительный пайыз тоже төлөнгөн. Өзүм чөнтөгүмөн дагы 200 000 тегерегине коштум. Ошондо 26 000 долларга бир комнатный алдым. Ошондо айына 14 200 төлөм болот. Бул жерде орустардын фразасы туура келет. Кто не рискует, тот не пьет шампанского деген. Коркунучтарды четке алып, иштикке аракет кылсаң, ишиң окшот. Ошон үчүн коркунучтар болот. Некоммерческий жилищный кооперативдегине бир аз коркуп баштайсың. Банкка салыштырмалуу башка деңгээлдеги организациялар, мекемелер, бирок иштеген иштейт дегендей кылыш керек, ишениш керек. Рисктер болот, рискке эч качан жок болбойт. Ошон үчүн рискти оценить этип, макул болсоң ишке ашырыш керек.